жумушуңан рахат аласың. Айымге сабактарыңды сала алсаң, ийгиликке чек жок болорун көрөсүң. Айым менен жашасаң, жашооңдон рахат аласың. Айым эмнеден турат? Түшүнүү, эстеп калуу, оюн жыйынтыктап айтуу, корутунду чыгаруу, кагазга түшүндүрө, ынандыра билүү. Айым үйрөнүү ал үчүн изденүү, кызыгуу, билим алуунун жолун үйрөтөт. Урматтуу достор, билимге болгон сапарыбыз байсалдуу болсун. Айым китебимдеги максаттарды айтып берейин. Өзүмдүн максаттарым 1 жылдык, 2 жылдык, 5 жылдык кылып максаттарга бөлүп койгом. 1 жылдык бул 7 классты жакшы бүтүрүү. 2 жылдан кийин мен 9 класс болом. 9 класста жакшы экзамендерди тапшыруу. 5 жылдан кийин мен 11 класс болуп, ОРТга тапшырып, жакшы окуу жайды өтүү. 10 жылдан кийин мен ошо окуу жайды бүтүрүп, жакшы инсан болуу. 20 жылдан кийин жакшы инсан болуу. Менин максаттардын чоң максаттарды айтып берейин. Биринчи эл жерге кереги тийген билимдүү адам болуу, белгилүү бир кесипке ээ болуу, ак ниет, жакшы адам болуу, бактылуу үй бүлө кутуп, бактылуу балдарды тарбиялоо, ишкер адам болуу, чоң саясатчу, көптү билген кызыктуу адам болуу. Көптү билген кызыктуу адам болуш үчүн биз көп китеп окушубуз керек. Жан дүйнөсү бай, ар тараптуу адам болобуз ошондо. Китеп көп окусак. Белгилүү инсан болуу эң чоң максат. Бул Гапыр Мадаминов максаттарды жазгандан кийин максаттарыңа жетесиң деп айткан. Улуу максат улуу күчтү жаратат. Сиздерди мен максаттарыңарды жазууга чакырам. Конспектилөө латын тилинен чагылдыруу дегенди билдирет. Бул маалыматты, идеяны түшүнүктүү мугалимдин же булактардан баяндалган сөздөрдү кыскача жазуу. Узун тексттерди эң негизгисин алып биз конспектлеп жазабыз. Жазылган нерсе катылган казына, жазылбаган нерсе жоготулган казына. Биз жазбасак, дептерибизге конспектилебесек, анда мээбизге сакталбай калат. Биз дептерибизге жазып, негизгилерин бөлүп алсак, анда биздин мээбизге, архивибизге сакталат. Биз айым сабагынан январь айынан баштап көптөгөн темаларды конспектилегенбиз. Мен силерге Гапыр агайдын конспектилөө методуна чакырам. Ар бир сабак максаты угуп жатканда, максатка жетиш үчүн мугалимдин ээрчип сабактарын акырын чейин барыш керек. Мугалим айтып жаткан көңүл токтоп, укканды ойлоо, негизгисин бөлүп алып, конспект жазыш керек. Суроо берүүнүн мааниси суроодон ойлоо башталат, суроодун акылы калыптанат, суроодун акылы өсөт, суроодон терең түшүнөбүз, суроодон ой сезимге натыйжасын табылат. Негизгисин бөлүп алуу. Суроону биз кимге беришибиз керек? Суроону биз мугалимибизге, ата энебизге, билермандык адамга, жолдошуна беришибиз керек, жана досторуна. Суроолорду кайсы жактан угуп же кайсы жактан билип беришибиз керек. Суроолорду телевизордон, радиодон, гезит журнал, сабак, китеп окуган, айлана чөйрө, турмуш көйгөйлөрдөн, кемчилик, кыйынчылыктардан ийгилик жетүүчү үчүн суроолор бериш керек. Суроолор билим, түшүнүү, үйрөнүүнүн ачкычы. Суроо бергенде биз себебин, кантип, эмне, маанисин жана кайда, ким дегенин беришибиз керек. Билим мугалимдин сөзүнөн башталат, суроодон билим калыптанат, суроодун акылы өсөт, суроодон терең түшүнүп изилдөө болот. Сиздерге Гапыр Мадаминовдун окуп түшүнүү деген темасын айтып берем. Биз сабак болгондо бардык фокус внимания менен концентрацияны эжебизге бурушубуз керек. Концентрация бул кулагыбыз, көзүбүз, оозубуз, жан дүйнөбүз, жүрөгүбүз бир жерге топтолуусу болуп эсептелет. Биз окуп жатканда бир абзац болсо, ошондо түшүнүксүз жерлер деле болот. Ал түшүнүксүз сөздөрдү сөздүктөн же болбосо эжеден сурап алышыбыз керек. Биз окуп жатканда ал теманы сүрөткө тартып, ажыпокко салып, анализ кылып, схема кылып, аны корутундулап, биз аны бышыкташыбыз керек. Гапыр агайыбыздын методикаларын колдонобуз. Биз бул теманы окуп жатканда түшүнүшүбүз
зарыл болот. Бул биз чоң бир теманы окуп атсак, аны кичинертип, Гапыр Мадаминов айткандай 100 бетти 10 бет кылып, 10 бетти бир барак кылып, бир баракты бир абзац кылып, негизгилерин бөлүп алабыз. Анткени бул адамзаттын мээсине көп нерсе кирбейт экен. Ал негизги жүйөлөр эле кирет. Бул биз окуп жатканда ушул үйрөнгөн ыкмаларыбызды башка сабактардан пайдаланып атабыз. Убакытты үнөмдүү пайдалануу жөнүндө эмгегинен өзү тапкан адам, мисалы дыйкан, алым, генийлерде жашоодо жеке жетишкендиктин себеби алар убакытты үнөмдүү пайдаланышат. Алар бир да мүнөтүн тикке кетирбейт, кеткен убакытын кейип капа болушат. Биз өзүбүзгө күн тартибин түзүп алсак, биздин бир да мүнөтүбүз тикке кетпейт. Убакыт учкан куш, аны кууп жетүүгө болбойт. Убакыттын кетти, бакыттын кетти. Бүгүнгү бүтө ишиңде эртең кийге калтырба. Жоголгон байлык табылат, жоголгон убакыт табылбайт. Убакытты китеп окуу менен өткөрүү пайдалуу. Убакытты китеп окуу менен өткөрүү пайдалуу экендигин баарыбыз эле билебиз. Бирок ошол күнүбүздүн 20-30 мүнөтүн китепке арнай албайбыз. Китеп окугандын пайдасы көп. Биринчи, Альцгеймер оорусунун алдын алат. Альцгеймер оорусу бул коркунучтуу оору, ал деген эс тутумдун жоголушу экен. Бирок ошол көп окуган адамдар ал ооруну алдын ала биле алышат. Экинчи, бала менен ата эненин жакындашышы. Психологдор айтышкан, ата эне менен баланын китеп жок окуганы экөөнү жакындатат, бири-бирин түшүнө алышат. Үчүнчү, депрессиядан арылтат. Больницада жаткан адамдар 1 жыл бою китеп окуса, алар депрессиядан арылышат экен.